Урматтуу момун мусулман бир тууганым, умра сапарына жакындарыңыз менен барууну көксөп жүрсөңүз, сиз үчүн өтө пайдалуу сунуш бар. Биздин тажрыйба сиздердин кичи ажылыкты эрежеси менен так аткарып келүүнүн кепили боло алат. Биз менен каражатыңызды бери канча үнөмдөйсүз? Анткени бизде гана билет басы болгону $1180. Эң негизгиси керектелүүчү документтериңизди өзүбүз бүтүрөбүз. Сиз болгону загран паспортту бересиз. Пул бар эмес. Ихрам кийими, умра китеби, аялдар үчүн жоолук, шилет, сумка, жайнамаз жана замзам сууларын белек аласыз. Умрада жол баштоочунун илими, тил билүүсү эң керек. Ал эми сиздерди баштап барган инсан бул критерийлердин баарына жооп берген. Көпчүлүк тааныган дамла Санжар Тыныбек уулу. Учуу күнү 16 май, андыктан жазылууга шашылыңыздар. Орундар чектелүү. Мына ошондуктан ажаталар, аженелер колдон келишинче кылган амалыңыздарды сыр сактаганга аракет кылыңыздар. Биз мынанча жол таваф кылдык, биз мынанча жол умра кылдык, биз Ал-Харам мечитинде мынандай кылып окудук дегенди айтпай эле коюңуздар. Балким жакын туугандарыңыз, бала чакаңыздарга бул жака кызыктыруу иретинде ибадаттын даамын айтсаңыздар болот. Ушунчалык ыйман толгон кездерде айтсаңыздар болот. Бирок өзүңүздөрдүн даражаңыздарды көтөрүү иретинде айтпаңыздар. Анткени кылган амал бизге өзүбүзгө гана керек. Ар бириңиздерге керек. Ошонун кабыл болуусу өзүңүздөргө зарыл. Мына ошондуктан колдон келишинче риядан, эл көрсүндөн алыс болойлу. Иншалла, муну айтайын деген нерсе эмне? Эгерде ушундай нерседен алыс болсок, жана Аллах Таалага дуа кылсак, Аллах Таала кабыл кылган болсо, мунун сообун биз элестете албайбыз. Кабыл болгон умранын, кабыл болгон ажылыктын сообун эч качан элестете албайбыз. Анын сообун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабыл болгон ажылык менен умранын сообу 5 гана деген. Бул бир туугандар. Экинчиси туугандар. Экинчиси кимде ким умра кылган болсо, андан 2 чоң кутулуу болот деген. Биз бул хадисти мурда да айтканбыз. Ал биринчиси тозоктон кутулуу болот. Демек, ким тозоктон кутулган болсо, ал түз 5ке кирет деген белги. Иншалла, мына умраңыздар тозоктон кутулуу, такыр тозокко кирбей дегенге себеп боло турган амал. Иншалла, дуа кылыңыздар, Аллах кабыл кылсын, тозоктон кутулуу болот. Бир. Экинчиси дүйнө көйгөйлөрүнөн кутулуу болот. Кандай көйгөй болсун? Оору себеп болсунбу? Кедейчилик болсун? Карызбы? Бардык нерселерден кутулуу болот. Тагыраак айтканда, дүйнөнүн көйгөйлөрүнөн кутулуу болот. Мына бир умра менен дүйнөнүн көйгөйүн чечип алдыңыздар, жана ахиреттин көйгөйү, тозоктун түшүп калуу көйгөйүн чечип алдыңыздар. Бир эле нерсе Аллахтан дуа кылайлы, биз баарыбыз дуа кылабыз. Аллах Таала сиздердин кылган умраңыздарды, сооп иштериңиздерди, кылган кайрымдуулуктарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Канчалаганыңыздар кайрымдуулук иштерди кылдыңыздар, түнү менен туруп намаз окудуңуздар, орозо кармадыңыздар, андан кийинки Шавал айында окудуңуздар, орозо кармадыңыздар, Аллах Таала кабыл кылсын. Чындыгында дагы бул айта турган хадис, мен өзү жанагындай жасакерленүүдөн чындыгында алысмын, бирок муну айтуу сиздердин кылган умраңыздар сиздерден мурдагы келген адамдардын умрасынан 1000 эсе артык тургандар. Биз ушул пандемиядан бери ушул 4-5 жамаат алып келсек, ошолордукунан жакшы сиздердики. Жакшы деген эмне деген? Анткени биз оюбуздан чыгарып айтпайбыз. Аны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Рамазанда умра кылуу ажылык кылганга барабар деген Пайгамбар. Сиздер ажылык кылганда элдер кандай кыйналып сооп ишин аткарса, ажылыктын сообун алса, сиздер умра менен алдыңыздар иншалла. Жана экинчи бир хадисте Пайгамбар айткан, Рамазанда умра кылуу та'дилу хаджатан ма'i деген. Рамазанда умра кылуу мени менен бирге ажылык кылганга барабар деген. Сиздер иншалла Пайгамбарыбыз менен ажылык кылдыңыздар. Ошондой сооп кылдыңыздар. Эми мындан өткөн умранын сообу жок. Пайгамбарыбыз менен чогуу жүрүп ажылык кылгандай, сооп алгандай умра бул эч жерде табылгыс. Албетте, сиздердин кылган умраңыздар сиз сыяктуу ушул Рамазанда келген адамдар гана кылып жетише алды. Ал эми Рамазанда эмес,
туугандар сиздерчалык соо эмес. Ошону билип, албетте билип келдиңиздер муну. Канчалык баасы кымбатына карабай, адамдын кыйынчылыгына карабай келдиңиздер. Чындыгында Рамазанда эл көп болду. Соогун билгендиктен эл аябай көп болгон. Ошондо жараша мечитке, Ал-Харам мечитине батпай калдык. Кыйынчылык болду, бирок ошого жараша иншалла соо болду. Ого эч өкүнбөңүздөр, эч кыжаат болбоңуздар. Себеби Рамазандан 1 ай мурда келгенибизде кеңчилик болчу. Азыр биз Ал-Харам мечити бошоп калды го, куду ушундай эле бош болчу. Бирок сиздер тыгын болгон убакта дагы жолго чыксаңыздар, таксилер кымбат, продукталар кымбат болгондо да келип аткардыңыздар. Иншалла кетирилген 1 сомго тыйынга чейин бекер кеткен жок иншалла. Сөзсүз түрдө муну силерге сүйүнчү катар айтабыз. Кыяматта ушунун соогун көргөндө сүйүнөсүздөр. Аллах насип кылсын, кыяматта соогун көргөндө сүйүнгөнүңүздөрдө биз дагы жаныңызда туруп биз дагы сүйүнөйлү. Иншалла эң күчтүү дуа бири-бирибизге кылынган дуа. Аллах таалам кабыл кылсын деп биз үчүн дуа кылыңыздар. Ушул баланын дагы иши ийгиликтүү болсун. Туура жолго салсын деп дуа кылып коюңуздар. Биз дагы силерге дуа кылабыз. Аллах таала иншалла бирибиздин дуасы кабыл кылат. Балким сиздер бизге дуа кылсаңыздар, Аллах таала сиздердин иштериңизди ийгилдер. Анткени хадис бар. Bir perişte daim canında amin деп турат. Аллахым өзүнө дагы болуп турсын депчи. Жана дагы дуа кылайлы, урматтуу жамаат. Биздин ушундай умраны аткарганга сиздер көрбөгөн болсоңуздар дагы ушул Айжылдыз фирмасында отурган биздин аксакалыбыз бар, Айжылдыз фирмасынын директору Абдулбас ака. Ошол кишинин дагы эмгеги бар. Бул киши 18 саат, 19 саатта иштейт түнү күнү. Уктаган маалында дагы телефонун жандырып жатат, кандайдыр көйгөй болсо ойгонуп чечкенге аракет кылат. Жана ошону менен бирге ошол фирмада иштеген балдар бар. Ар дайым айтсаң, макул, хоп деген сөз менен жумушту кылат. Ошолорго да бир сыра дуа кылыңыздар. Аллах таала үй-бүлөсүнө тынчтык жана береке берсин. Кылган иштерин бул дүйнөдө дагы эле айлык эле кылып койбосун. Кылган иштерин кыяматтагы сооп кылсын. Кыяматта арыштын астында көлөкөлөнө тургандар болсун. Жана Аллахтын коногу болгон умрага келүүчүлөргө кызмат кылып атат. Аллах таала аларды коноктосун. Жана ошолордун катарында бизди да коноктосун. Жана сиздер менен бир жамаат болуп ушул жерде жүрдүк. Биздин ушул бир жамаат болуп чогуу жүргөн ынтымагыбызды кыяматка чейин кылсын. Кыяматта дагы иншалла махшар майданында чогуу бирибизди карап жүрүүнү насип кылсын. Кыяматта бейишке кирип аткан учурда баарыбыз чогуу бири-бирибизди карап бейишке чогуу сүйүнгөн абалда кирип кетүүнү насип кылсын. Билесиздер, бейишке кирүү үчүн биринчи тозоктун үстүндө Сырат көпүрөсү бар. Ошодон өткөн адам бейишке кирет. Аллах таала ошол жерден баарыбызды чагылгандай тез өтүүнү насип кылсын. Өзүбүз ошол жерде сообуз ушунчалык көп болуп, башкаларды дагы шафаат кылып, Аллахым мунун да күнөөсүн кечир деп айтып кала турган адамдардан кылган болсун. Жана бир сүйүнчү катар кабар айтайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахка дуа кылып шафаат кылып үммөттөрүн, кейбир үммөттөрүн ошол күнөөкөр болгондук себептен тозокко түшкөн адамдарды бейишке чыгаргандан кийин үммөттөрүнө да Аллах таала мүмкүнчүлүк берет, бизге да мүмкүнчүлүк берет. Сиздер улуу амалдарды кылдыңыздар. Биз баарыбыз бейишке кирип, "Я Аллахым, менин палан тууганым, пустан тууганым, ушуларды бейишке киргиз" деп дуа кылып, дуабыз кабыл болуп бейишке кирип кетүүнү насип кылсын. Аллах таала баарыбыздын өмүрүгө тынччылык береке берсин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.